Кыргызстан эгемендик жылдарында эл өкүлдөрүн шайлоо системасынын бардык түрлөрүн көрдү окшойт. 1999 жылга чейин бир мандаттуу округдардан мажоритардык система менен шайланып келген 2 палаталуу жогорку кеңеш болду. 2005 жылы конституция өзгөрүп, ага жараша парламентибиз бир палаталуу өзгөрдү. 2 жыл өтүп 2007 жылы партиялык система кирди. 2010 жылы апрель революциясынан кийин толугу менен пропорционалдык системага өттүк. 2020 жылы сиздер бийликке келгенде жогорку кеңешти шайлоо системасы кайрадан алмашып, аралаш болуп калды. Эми азыр көп мандаттуу округтан болсун деген демилге көтөрүлдү. Бул демилгени колдойсузбу? Шайлоо системасы бизде тез-тез өзгөрүп, өлкө өзүнө ылайыктуусун таба албай келаткандай. Сиз өзүңүз дагы убагында бир мандаттуу округтан да, партиялык тизме менен да депутат болуп шайланып келген адам катары кайсыл система бизге ылайыктуу дейсиз? Сурооңузда өзүңүз белгилегендей Кыргызстан эгемен өлкө болгондон бери башкаруу системасынын бардык түрлөрүн көрдү. Көпчүлүгү тыштан таңууланган башкаруу системасы болду. Тыштан таңууланган дегеним тышкы күчтөр биздин ичибизден кайсы бир тың чыкма саясатчыны колго алып, аны каржылап, анан ал аркылуу өздөрүнө ыңгайлуу системаны кабыл алдырган учурлар көп болду. Саясатта жүрүп алардын баарын көрдүм. Азыр эми алардын аттарын атабай эле коеюн. Эл өзү билет. Эми сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кеп кыла турган болсок, ушул долбоор кыргыз элине туура келген долбоор. Ушул система элдин колуна шайлоо укугун накта толук бере турган система болот. Эл өздөрү шайлаган талапкер үчүн наразы болсо да, өздөрүнүн мойнунда болот. Азыркы сунуштап жаткан демилгени колдоп атсаңыз, 2020 жылы конституциялык реформа болуп жатканда эле ушул системаны киргизип койсоңуздар болбойт беле? Болот эле. Бирок ал кезде жогоруда мен айткан тышкы күчтөрдүн таасиринде жүргөн саясатчылар көптүк кылып, бул системага каршы чыгышкан. Ошондуктан 54 мандат партия менен 36 мандат бир мандаттуу округдардан болсун деген компромисске келгенбиз. Азыр эми бул жаңы долбоордун негизинде өлкө боюнча 30 гана округ болуп, ар бир округдан 3төн депутат шайланып келет. 3 орунду бирөө гендердик квота боюнча берилген. Ошондо парламентте 30дан кем эмес айым депутат болот. Эгер бара-бара шайлоолордо аялдар күчтүү болуп мандаттардын көпчүлүгүн ала башташса, анда гендердик квота эркектер үчүн колдонулат. Бирок партиялар бир округдан бирден гана талапкер жылдыра алат деп атышат. Ошону алып эле салышса болбойт беле? Менимче болуш керек. Ар бир округдан 3төн кылып 90 талапкер көрсөтсө деле болот. Бирок анда шайлоого кое турган күрөө көбөйөт. Азыркы мыйзам долбоорунда ар бир талапкер үчүн 100 000 сомдон күрөө деп турат. Ошондо 30 талапкер үчүн 3 миллион сом болот. А эгер 90 талапкер көрсөтүшсө, анда 9 миллион сом күрөө коюш керек болот. Эми бул жагын 30дуу же 90дуу депутаттар өздөрү чечет да. Канча бир убакыт өткөн соң өлкөбүз партиялык тизме менен шайлоого кайтып келиши мүмкүнбү? Анткени бул системаны жактагандар адатта Европанын өнүккөн мамлекеттерин мисал келтиришет эмеспи? Европа өлкөлөрү азыркы биз басып өтүп жаткан жолду 40-50 жыл мурда өтүп коюшкан. Ошончо кыйынчылыктарды басып өтүп келип, анан алардын эли да, саясатчылары да партиялык системага даяр болгон үчүн азыр партиялык башкаруу системасы иштеп жатат. Бизде партиялык системага элибиз да, саясатчыларыбыз да даяр эмес экенин мезгил көрсөттү. Уйкудан эрте тургандардын баары эле партия ача салып, акчалууларды топтоп шайлоого катышмай, алдыңкы орундарды сатмай, бийлик менен соодалашмай болуп, өзүнчө эле саясий бизнес болуп кетти. Мына биз азыр ушул саясий коррупцияны жок кылганы жатабыз. Балким 40-50 жылдан кийин биздин элибиз менен саясатчыларыбыз даяр болуп калса, андан кийин партиялык башкаруу системасына өтүшүбүз толук мүмкүн. Бирок азырынча депутаттар сунуштап жаткан система биздин өлкөнүн кызыкчылыгына туура келет. Парламент шайлоочулардын алдында жооптуу болот.